негизи ушул жолго түшкөнүмө ушул дават себеп болду. Себеби биз дагы мамлекеттик жумушта иштейбиз. Ошол биз мен өзүм дарыгер, хирургмун да, врачмын. Биз дененин илмин алганбыз, устаздар айтмакчы. Анан жумуш үй болуп жүрөктө кыжалачылык бар эле да. Бир эчтеке жакпай калган эле да. Сыгылуу, дүйнө дагы жакпай калат. Чыныгы мусулман бул жашоодо кандай өзүн алып жүрүш керек? Ошону үйрөндүм. Кызмат десем, биз башка жумуш кылып эле жүрө берген экенбиз. Бирок кызматты биз үйдөн башташыбыз керек экен да. Үй бүлөгө болгон кызмат, ата-энеге болгон кызмат и жана башка. Нурулла устаз айткандар, сен шопур машина айдасаң, сен өзүм балоным жарылып калды деп салып алба. Балким бирөөгө жардамым тийип калар деп салып ал деген өтө таасирдүү болду ошолочу. Биз ойлогонбуз, Алланын жалгыздыгына ишенүү, намаз окуу, зекет берүү, ажыга баруу, 30 күн орозо тутуу деп элечи. Анын үстүндө дагы 5 нерсе турат экен да. Мен ошого өтө таасирлендим ошондончу.